Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде Күн маек программасы. Кызматыңыздарда мен Өмүрзак Азимкулов. Бүгүн биз программада айыл чарбасын каттоого даярдык көрүү темасындагы талкууну жаратмакчыбыз. Ал үчүн биздин студиябызга конокторубуз келген. Тааныштырып өтөйүн, Ош шаардык статистика башкармалыгынын жетекчиси Мокеев Уламбек Мамасалиевич. Ош шаардык статистика башкармалыгынын айыл чарбасын каттоо боюнча баш кадиси Бегиев Каныбек Чокоевичтер келген. Эми жалпы телекөрүүчүлөргө бул тема деле тааныш болсо керек. Мисалы, айыл чарбасын каттоо даярдыгы бул жалпы республика боюнча мал чарбачылыгын, дыйканчылыкты алдын ала эсептөөлөрдүн жыйынтыгын жүргүзүү аракети. Мына ушул сиздер тараптан алгачкы эле сиздерге бере турган суроом ушул айыл чарбасын каттоо деген эмне, анан негизги максаттарын айтып өтсөңүздөр. Себеп дегенде бул боюнча акыркы мезгилдерде ушу сиздердин мекемеңиздер боюнча маалыматтар абдан байма-бай кетип жатат да, мурдагы жылдарга салыштырмалуучу. Ушул акыркы аракеттер боюнча маалымат берип өтсөңүздөр. Ассаламу алейкум көрүүчүлөр. Ыйык Рамазан айындагы орозоңуздар кабыл болсун. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин 2024 жылдын 19 мартында номер 122 токтому чыккан. 2025 жылы Кыргыз Республикасында айыл чарбасын каттоого даярдык көрүү жана өткөрүү жөнүндө. Бул токтомго өзгөртүү киргизип, 2025 жылы 28 октябрда номер 701 токтом дагы чыккан. Буга ылайык ушул 2026 жылдын 10 мартынан 20 мартынан 10 апрелине чейин айыл чарбасын каттоо өткөрүү белгиленген. Эми максаты эл аралык стандартка ылайык келген айыл чарбасынын негизги мүнөздөмөлөрү боюнча толук объективдүү жана анык маалыматтарды алуу болуп саналат. Бул токтом боюнча республикалык комиссия түзүлгөн. Комиссиянын өзүнүн жобосу бекитилип, календарлык пландар түзүлгөн. Бул токтомдун ушул аткаруу максатында Ош шаарында 2024 жылы 11 апрелинде 471 токтом Ош шаардык мэриясынан чыгарылган. Ага ылайык ушул комиссия курамы түзүлгөн. Жана ошол комиссия курам түзүлгөндөн кийин Ош шаардык статистика башкармалыгы менен Ош шаардык мэриясынын иш планы түзүлгөн. Биз ушул иш пландардын, календарлык пландын негизинде бүгүнкү күндө ушу иштерди алып барып келе жатабыз. Чоң рахмат. Каныбек Чокоевич, айтсаңыз, мына ушул маалыматтарды эми биз журналисттерге караганда өзүңүздөр кесипкөй адистер кеңирираак анан жөнөкөй жат тил менен талдап беришет да. Ошон үчүн мисалы ушул статистика башкармалыгы тарабынан мына жакында эле көрүп атабыз, байма-бай 20 апрелден 10 апрелге чейин мисалы үчүн атайын каттоо өнөктүгү башталып, алдын ала түшүндүрүү иштери деп билебиз буларды, жалпы элге маалымат жеткирүү максатындачы. Мына ушул каттоо тууралуу сиз өзүңүз айтып берсеңиз да, мисалы үчүн эмнелерге көбүрөөк маани берилип атат да мына ушул жолкусунда? Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Жогоруда биздин жетекчибиз айтып өттү негизги максаттарын. Ошого байланыштуу биздин Кыргыз Статкомдун тарабынан 4 форма иштелип чыккан да. Бул 4 форма айыл чарбасын каттоо боюнча. Бул негизинен ООНдун, анан кийин ФАОнун эл аралык талаптарына ылайыкталып 4 форма иштелип чыккан. Ал бүт азыр бардыгы таркатылып, жер-жерлерге жеткизилди. Азыр биз тараптан да ошол формаларды үйрөтүү боюнча координаторлорду алып, инструктор, контролерлорду окутуп атабыз. Жакында каттоочуларды окутабыз Ош шаарында. Кантип толтурат, кандай болот. 4 форманын биринчи формасы негизинен муниципалдык айылдык аймактар жана айылдык аймактар толтурулат. Ошол канча жери бар, канча сугат, канча айдоо, канча кайрак, канча бак, ошолордун немелери бар, бөлүмдөрү. Ошого ылайыктуу алар толтуруп, анан кийин протокол менен, печать менен бизге тапшырылат. Экинчи форма булар жанагы юридикалык ишмердигин жүргүзгөн юридикалык тараптар. Мындай айтканда,
жанагы окуу жай патсон көмөкчү чарбалары бар, мекеме уюмдар, окуу жайлар, анан кийин жана балык чарбат, жана башка чарбалар бар. Юридикалык тараптар немеден өткөн, жанагы налогтон каттоодон өткөн, жана юстициядан өткөн ошо чарбалар, алар өздөрү толтурат ошо экинчи форманы. Толтуруп туруп, печаты менен, протокол менен МААП жанагы ААПтардын жетекчилиги менен ошо алардагы шаардык статистика башкармаларына тапшырат. Негизги биздин алып бара турган иш шаардык статистика башкармалыгы тарабынан жана 3-чү форма деп аталат. Негизинен мына бул жеке көмөкчү чарбалар, жеке үй чарбалары. Биздин ошо шаарда былтыр майдын 15-инен июндун 15-ине чейин регистраторлор 72 регистратор алынып, убактылуу биз тараптан. Ошолор бүт тактап чыгылган. Ош шаарында канча неме бар. Жанагы жеке чарбалар бар, домовладение деп орусча. Ошолор азыр бизде Ош шаарында 69548 деп такталган. Ошол боюнча иш алып барылат. Каттоочулар азыр биз жакындалабыз, 263 каттоочу убактылуу алынат бир айга. Ошолор барып үйлөргө, шаардын ичиндеги жанагы этаж үйлөргө барылбайт, жер үйлөргө, ошо жери бар, жанагы тамарка деп коет го, огороддору бар, ошол жерге барып, ошолор сурамжылоо жолу менен мобилдик тиркеме менен толтурат да. Мобилдик тиркеме барып толтуруп, ошол жерде өзүнүн формада жазылган үйдүн хозяин иниси жазылат, жерге код окупо жазылат. Ошолордун баары жазылып келди. Андан кийин жана канча жери бар, канча соттук жери бар. Ошо сот 1 соткка чейин жазылат. Канча соттук жери, ошонун ичинде канча огороду бар. Огороддун канчасында бак эгилген, канчасында жана помидор же башка адыр неме эгилген. Ошолор боюнча суроолор болот, ал толтурулат каттоочулардын тарабынан негизинен. Андан кийин экинчи мал чарбасы. Канча малы бар, канча анын түрлөрү, анын породалары, анан кийин бакма канаттуулар. Канча бар, канча породасы менен. Анан үчүнчү жанагы айыл чарба шаймандары, техника. Техниканы мындай түшүнүш керек. Техника десеңиз элдерге дагы толук айыл чарбасына тиешелүү техникалар толтурулат. Мисалы үчүн комбайн, трактор, жана грузовой неме ташыган, айыл чарба продукциясын ташыган немелер. Анан жанагы эгер цехи болсо, переработка кыла турган. Ошо цехтеги шаймандар ушулар гана толтурулат да. Анан жанагы жеңил машина, башка машиналар айыл чарбасына тиешеси жок, транспорттор катталбайт. Ошо каттаганда ошолорду ошо толук болуш неме так болуш үчүн ошо биздин жарандар, Ош шаарынын тургундары, жана жер үйдө жашаган тургундар ошо сураган маалыматтарын ошо жаап жашырбай, так берсе, биздин ишибиз да ошо кошумчалай. Мен бир эмен айтып коюн себептеген урматтуу көрүүчүлөр, биздин түз эфирлер Facebook баракчасы аркылуу да кетип жаткандыгын эске салайын. Суроолорду берсеңиздер, биз жоопторду дас каналистерден алып беребиз. Уланта бериңиз. Кошумчалай кетсек, мына бизде Ош шаарында айыл чарбасын өткөрүү боюнча бир өкүл, 2 башка адис убактылуу кызматка алынган. Андан сырткары 9 координатор, 45 инструктор, контролер жана 233 каттоочу деп айтып өтпөдүбү? Эми ушулар биз ушул каттоочулар боюнча айтып коюшубуз керек да, бул каттоочуларга атайын бейжиктер берилет. Бейжиктер берип, ошол күбөлүк катары да, ошол үйгө барганда ошону көрсөтүшүп да. Ал эми азыр ушу заман болуп, жана QR код менен ошону эле көрсөтүп чыгат ал жерде. Анан аларга туура түшүнүү менен кабыл алып, болгондой айтып ушу формаларды толтуруш керек да. Эми ушул жерде мисалы үчүн жана агайдагы бир чет пышкагын чыгарып калбады. Мисалы жашырбагыла, баарын так жана туура каттагыла, малыңар болобу, техникаңар болобу депчи.
Анан азыр мына онлайн системасында автоматташтыруу деп, мисалы тиркеме иштеп чыгып, тиркеменин алкагында мисалы иштерди жүргүзүп атат. Ага кошумча дагы мына күч келгенде дагы кошумча баягы жумушчулар тартылып атат депчи. Ошо жалпы көрүүчүлөргө түшүндүрүп койсоңуздар, мисалы үчүн эгерде мисалы фермер болобу, дыйкан болобу же жеке чарбакер болобу, мисалы үчүн ал эгерде малдарын же болбосо өзүнүн мүлктөрүн мисалы толук тиешелүү мүлктөрүн, ушул каттоого тиешелүү мүлктөрүн толук түрдө каттабай жаап жашырып койсо кандай чаралар көрүлөт? Аны кантип аныктайбыз? Кимиңиздер ушуга жооп бересиздер? Ушул жерден баягы аябай жоопту берип калалы. жакшы суроо болду. Элдерге дагы ошол маселени көп ойлонсо керек. Эми бизде дагы жана айтып кеттик го. Анча мынча ушу толук каттатпаган убактар болгон да. Мурда эми контрактация деп Союз убагында этке тапшырчу эле ошо малды санап туруп ошонун башына жараша. Азыр эми урматтуу телекөрүүчүлөр эч кандай андай неме жок. Малдарга налог да жок, башка бир мурдагыдай эч неме түшпөйт. Ошон үчүн каттоо так туура болуш үчүн, эгер бул каттоо бекеринен кылынбайт, баардыгы ушу биздин жарандар болгон сураган, биздин каттоочуга барып сураган малын, жерин, огороддорун, бакмаканатууларын толук айтса, биздин жана мына каттоо жүргүзүп аткан каттообуз так да болот, толук да болот. Мына келечекте мына бул эми бекеринен кылынбай атат да. Бекеринен Ал жанагы юридикалык жактарга дагы, жеке тараптарга дагы эч кандай минус алып келбейт. минус алып келбейт. Эч кандай азырынча эч кандай налог төлөнбөйт, эч кандай башка бир мамлекет тарабынан бир алынбайт эч нерсе. Эч коркпой азыр так толук айта бериш керек да. Демек, урматтуу көрүүчүлөр, мына жогоруда адистердин маалыматын уктуңуздар, эч качан жашырбаңыздар, мисалы толук баардыгын так жана туура каттап койсоңуздар өзүңүздөр үчүн гана жакшы экен. Азыр мына ушул сизге суроода, мисалы ушул айыл чарбасын каттоого даярдыктарды көрүүдө, мисалы дыйкан фермерлердин ролдору кандай? Эми дыйкан фермерлер биз барып жолугуп, кашарларга барып жолугуп ошол иштерди алып барып атабыз. Дыйкан фермерлер ушу негизи түшүнүктөрү жакшы эле, баягы коомчулукта азыр эми интернет байланышы, соцсеттерден деле маалыматтар жакшы алынып атпайбы? Дыйкан фермерлер болгондой көрсөтүп берсе, ошо каттоочу барганда ошол форма боюнча 4 форма деп атпайбызбы? 4 форма боюнча ошол ар форма өзүнчө, жогоруда токтолуп өттү, ошол боюнча эле берген суроолорго так жооп берип турса, анан 4-үнчү форма жана айтылбай калды, дача. Ошо 4-үнчү форма тууралуу. Дача, ал дачасы болсо толтурулат, дачасы болбосо ал толтурулбайт. Анан дагы мына бул маалымат алыш үчүн бизде ушул телефон уюштурулган. Ушу шаардын Ош шаарында, статистика башкармалыгында 71422 жана 71151. Ушул эки телефонго кайрылса болот. Суроолор боюнчачы. Түшүнбөгөн суроолорго жоопторду ала алышат. Анан бул жерде бүт комиссия түзүлүп, ошол комиссияга ошол мэриянын комиссиянын төрагасы ошол биринчи Ош шаарынын мэринин биринчи орун басары. Анан ал жерде баардык службалар, тиешелүү службалар да камтылган ал жерде комиссияда. Алар дагы жумуштарын алып барат. Буга чейин дагы ошол комиссиянын отурумдарын өткөрүп келдик. Тиешелүү жактарга протоколдук тапшырмалар берилип келди. Анан түшүндүрүү иштери деле жакшы деңгээлде жүрдү. Анан бул жерде эч кандай ушул маалыматты толук берүүгө эл түшүнүк алып эле калды азыр. Анан ошол маалда дагы биздин регистраторлор менен азыр мурункуга караганда кагаз толтурбай, мобилдик приложение менен телефондо толтурулат да. Айырмачылыктары ошол эле, мисалы мурдагы жылдарга салыштырмалуу же мурдагы 4-5 жылга салыштырмалуу айырмачылыктар ошол тиркеме аркылуу толтуруусунда. Мобилдик тиркеме аркылуу. Ошону кошумчалап кетейин. Анан айтпадыңызбы, ролу кандай дыйкан фермерлердин, фермерлердин каттоо айыл чарба каттоосунда ролу кандай? Ролу эң сиздердин берген суроо фермер менен жанагы дыйканда болот, жер менен малды дегенде болуп атат да. Ошол эң ролу эле ошол жерин, малын так туура ошо каттоочуга маалыматын берсе, ошо эң чоң ролу ошол. Ошол анан кийин мына биздики азыр быйыл мобилдик тиркеме менен биринчи жолу болуп атат да. Мурда эме эл катты өткөн экен мобилдик тиркеме менен.
айыл чарбасын каттоо бизде бир 22-23 жыл мурда өткөн экен. 2 неме менен, 2 этап менен. 2002 жылы айыл чарба жерлерин каттоо, 2003 жылы мал чарбасын каттоо. Азыр эми бир эле этап менен өтүп атат. Бул жаңы неме да. Анан кийин экинчи жагы мобилдик тиркеме менен. Мурда кагаз жүзүндө толтурулса, азыр только мобилдик тиркеме менен атайба ошо менен мына компьютер неме телефону менен каттап, серверге, компьютерге таштап, анан эгер туура болсо анан Бишкекке жөнөтүлөт да, центральный серверге. Ошо өзгөчөлүгү ошол. Азыр эми ошол мобилдик тиркемеге катталгандан кийин эми бул каттоо өзү негизи канча жылда бир жолу же жыл сайын уюштурулуп турабы? Өзү мындай экен, эл аралык талап боюнча 10 жылда бирден каттоо өтүш керек. 10 жыл сайын. ООНдун талабы дейм. ООНдун ФАОнун талаптары боюнча 10 жылда бирден. Анан кээ эмелер, мамлекеттер 5 жылда бирден өткөзөт экен. Дүйнө жүзүндө дейм, дүйнөлүк талап боюнча 10 жылда бирден экен. Ошон үчүн биздики өзү 20, 21, 22, 23 жылдан бери быйыл өтүп атпайбы. Ошо дегеним дагы бир суроо, мисалы үчүн ошол мобилдик тиркемеге катталгандан кийин катталып калган мал, мисалы үчүн 10 жылдан кийин же болбосо дагы бир 5 жыл болуп калабы, мисалы үчүн, мисалы ички мыйзамдар боюнчачы, мисалы ар кандай өзгөрүш мүмкүн да, толуктоолор да кириши мүмкүн дегендей. Кийинки учурда катталганда бир аз жеңилирээк болуп калышы мүмкүнбү ошондо? Азыр мобилдик тиркеме аркылуу каттоого, онлайн каттап алса. Эми мындай караганда 23 жыл мурда каттоо болуптур, айыл чарбасы каттоо. Эми мыналы буюрса ушул каттоо өткөндөн кийин кыйла жеңилдейт. Кыйла жеңилдейт. Кыйла жеңилдейт да, 23 жыл деген. Азыр эми ошол өкмөттүн токтомуна ылайык ушул каттоо жарыяны жүрүп аткандан кийин, мисалы үчүн албетте бул баягы кошумча күч тартылып атат деп атасыздар, мисалы үчүн ошого түзүлгөн шарттар боюнча да айта кетпесеңиздер болбойт. Себеп дегенде мурда бир 2-3 жыл мурда мисалы жөө жалаңдап каттаган учурлар дагы болду адистериңиздердинчи, мисалы үчүнчү. Азыр кандай шарттар түзүлүп калды? Шарт Ош шаардык мэриясы тарабынан ушул токтомдун аткарылышы боюнча бардык талаптарга жана ушу календарлык, ушу республикалык деңгээлде 25 бөлүктөн турган календарлык план иштелип чыккан да. Ошол календарлык пландын ар бир бөлүмү боюнча иш алып барылып атат. Жана ошол Ош шаардык мэриясы менен Ош шаардык статистика башкармалыгынын ортосунда ушул иш план макулдашылып 22 бөлүктөн турган негизи иш алып барылып атабыз. Ош шаардык мэриясы тарабынан ошол каттоочулар жүргөнгө транспортту да чечип берип атышатын, ол муниципалдык транспортторду. Андан кийин каражаттарды дагы ошол карта чыгарганга жана окутуу семинарларды өткөргөнгө, формаларды чыгарып, мисалы ошол кызматчыларга барбы ошол? Жок, форма эмес, күбөлүк бейжик болду. Барыша берет, ооба. Ошол каражат бөлүп берип атат. Анан бүт жакшы иштерди кетип атат бардыгы элечи. Анан буюрса жакшы эле өтөт. Анан мэриянын өзүнүн жана планында статистика менен биргеликте бүт бардыгы көрсөтүлгөн. Ошол боюнча иштер кетип атат, түшүндүрүштөр кетип атат. Анан бизде мына айылдык аймактык жана муниципалдык аймактык башкармалыктарда алардын аткарып турган иштерин алар деле аткарып атат. Анан ошол айылдык аймактык башкармалыктар менен муниципалдык айылдык башкармалыктардын орун басарлары ушул айыл чарбасын каттоо комиссиясынын төрагасы болуп дайындалган. Алар дагы мына бүгүнкү күндө компьютерлерди, кабинеттерди даярдалып, ушул иштер жакшы жүрүп атат. Анан баннерлер илинди Ош шаары боюнча, ушул рекламалык элдерге түшүндүрүү, жеткирүү максатында. Демек, азыркы ушул каттоо жараянына мамлекет тарабынан, жергиликтүү бийлик тарабынан өзгөчө мисалы колдоолор, кубаттоолор жакшы эле экен мындай берсе. Жакшы. Кошумчалап койсок болот. Кошумчалап койсоңуз болот. Ошо мэрия тарабынан жогоруда айтып кетпейбиз, биздин жетекчи жакшы жардам болуп атат да. Былтыры айтпадым, 72 регистраторлорду ошону жана коомдук транспортторду бекер жүргөн маселелерин чечип берди. Экинчи жана 3 күн окуттугу ошонун тамак аштарын чечип берди. Анан кийин жана бейжик айтып кетти, ошолор маселелер чечилди. Быйыл дагы мэрия тарабынан каражаттар бөлүнүп,
жана транспорт, башка немелерди транспортто бөлүнө турган болуп атат. Анан кийин дагы окутуу семинарларга азыр бүгүн эле окутуп атабыз. Эртең 2 күн Бишкектен дагы бизге статтан келген, стат комитеттен. Ошолорго жана тамак аштарын чечпей боюнча акча которгон мэрия тарабынан. Жанагы ошолор жана каттоочулардан координатор инструкторлордун жүрүшүнө коомдук транспорттор чечилип атат. Анан жана кабинеттерин иштей турган инструкторлор кабинетте иштейт да. Инструктор кабинетте компьютерде болот. Каттоочулар үймөй кыдырышат да. Ошолордун баары маселелерин мэрия тарабынан көңүл бурулуп, жогору жетекчи айткандай бүт комиссия түзүлүп, алар жакшы иштер жүрүп атат азыр. Ушуга коопсуздук эрежелерин да кошуп койсо болобу? Себеп дегенде мисалы үчүн баарыбызга белгилүү болгондой эле мисалы электриктер дейбиз, жылуулук тармактар ишканасынын кызматкерлери дейбиз, кээ бир учурларда ушундай дарбаза тыкылдатып эшик ачканда ар кандай коопсуздуктарга дагы тушугушат да, мисалы үчүн алуучуларды дагы эске алдыңыздарбы? Бул жерде ошол жана Айрыкча байлар. комиссия түзүлүп, анан жумушчу топ түзүлгөн, ушул комиссия түзүлгөн да ошол жерде баардык кызматтар кирет. Ал жерде өзгөчө кырдаалдар, өрт коопсуздугу, милиция улуттук коопсуздук кызматы, ички иштер кызматы, бүт ошол шаар боюнча 22-23 баардык ошол службалардын кирген да. Алар да түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, өздөрү иш алып барып атышат. Эми ушул мисалы үчүн мамлекет ушул айыл чарбасын каттоо даярдыгын боюнча иш-чараларды алып барууда ушул көрүнүш мисалы үчүн жалпы мамлекетке эмне пайда алып келиши мүмкүн? Эмнеси, кандай пайда алып келет да мисалы үчүнчү? Балки мисалы үчүн биз жалпы мамлекеттеги мисалы айыл чарбасын, дыйканчылыктын санын эсептеп алышыбыз мүмкүнбү? Мисалы үчүн ар кандай эл аралык мисалы өзүңүздөр айтканда уюмдар бар да, мисалы үчүнчү алар өздөрүнчө мындай фокус группаларды жүргүзүшүп мисалы аныктаса, биз мамлекеттик деңгээлде мисалы жараянды жүргүзүп аткандан кийин балким бул бизге оң натыйжаларын берер деген дагы ой келет да. Жанагы оң натыйжаларын бере турган бир иш-чарада себеби мына жерлер толук такталат. Жерлердин ичиндеги канча сугаты, канча кайрак, канча кыса жерлер, анан жанагы бактарактар канча, анан малдын баштары, пародалар толук такталгандан кийин бул жанагы эл аралык стандарттарга дагы сайкеш келет, ошого толукталат. Экинчи жагы айыл чарба министрлиги, башка министрликтер ошол стат комитеттин маалыматы боюнча план жүргүзүлөт. Малдарга жана эмдөө пландары, малдарга ошону канча вакцина алыш керек деп ошондой. Андан кийин жанагы дагы мындай мамлекет тарабынан тамак аш коопсуздугу боюнча канча буудай өндүрсөк болот, канча жана башка мөчөмө канча жана жашылча жемиш, канча эт өндүрсөк болот деген так маалымат уже чыгат да. Анан дагы үчүнчү тарабы бул жанагы академия наук деп атпайлыбы, окумуштуулар, ошолорго материал болот. Ушундай жакшы оң тараптары аябай көп да. Муну ушу элдер ошо туура түшүнүп, жакшы катышып берсе, ишибиз жакшы болот деп ойлойм. Эми кошумчаңыз барбы дагы? Кошумча. Бул жерде мына эл аралык стандартта ушул 10 жылда бир каттап туруш керек деген норма болуп атпайбы? Анан ал норма деле ошол элге, мамлекетке пайдалуу болбосо ал нормада кабыл алынбайт да. Биздики мына 23 жыл болуп кетиптир. Буюрса мына быйыл өтсө, кийин да ушул 10 жылда ушул эл аралык стандартка ылайык өтүп турса, биз бул дагы жакшы жумуш болуп атат да. Анда убакыт деген убакыт биздин программада жыйынтыгына келип жетти. Менимче ойлоруңуздарды толук эле айтып алдыңыздар окшойт. Урматтуу көрүүчүлөр, биз ушул айыл чарбасын каттоого даярдыктар боюнча жалпы маалыматты тиешелүү мекеменин адистери аркылуу талкууладык дегенде мына 20 марттан 10 апрелге чейин да ушул жараян өтөт. Жалпы түшүндүрүү иштерине активдүү катышып бериңиздер. Себеп дегенде бул аралыктан кийин мисалы үчүн ар бириңиздерди элет жерлерине барып, шаар жерлерине барып туруп ушул жалпы дыйканчылыкты жана чарбачылыкты, мал чарбачылыгын каттоо жараяны жүрөт.
Биздин студиябызга келип, ушундай жакшы кызыктуу маалыматтарды берип өтүшкөн адистер менен дагы бир жолу тааныштырып өтөйүн. Ош шаардык статистика башкармалыгынын жетекчиси Мокеев Уламбек Момосалиевич, Ош шаардык статистика башкармалыгынын айыл чарбасын каттоо боюнча баш катчысы Бегиев Каныбек Чокоевичтер болду. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз, урматтуу көрүүчүлөр. Биз болсо программаны жыйынтыктайбыз. Рахмат сизерге. Чоң рахмат келип бизге маек куруп бергениңиздер үчүн. Жакшы туруңуздар.